Кыргызстанда катталган контролдук кассалык машинанын саны 100 миңден ашты. Бул тууралуу салык кызматы кабарлады. Акыркы 3 жылда катталган ККМдин саны 82,6 миң бирдикке көбөйгөн. 2021 жылы алардын саны 17,4 миңден ашса, 2022 жылы 36 миңге жеткен. Ал эми 2023 жылы 65,4 миң бирдикти түзгөн. Товарларды, жумуштарды жана калкка кызмат көрсөтүүлөрдү чекине сатууну ишке ашырган салык төлөөчүлөр ККМди колдонууга милдеттүү. Контролдук кассалык машиналарды колдонуу салыктарды адилеттүү төлөнүшүнө, бизнестин ачык айкын болушуна шарт түзөт жана ишкерлерди кассалык отчеттуулуктун чоң көлөмүн тариздөө зарылчылыгынан куткарат. Биринчи жылдан тарта пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгуу нормасы токтойт. Бул тууралуу социалдык фонддон билдиришти. Биринчи жылдан тарта пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгуу нормасы жоюлат. Бирок 5 жыл иштегендерге пенсиянын базалык бөлүгү толук төлөнө баштайт. Кыргызстанда эркектер 63, ал эми аялдар 58 жаштан чыгат. Ошол эле учурда эгерде киши пенсия курагына жете электе эле талап кылынган кошумча 15 жылдык эмгек стажы болсо, ага мөөнөтүнөн мурда 3 жыл эрте пенсия чегерилчү. Ошол эле учурда пенсиянын базалык бөлүмүн толук алыш үчүн эркектерге 25, аялдарга 20 жылдык эмгек стажы талап кылынбайт. Жогорку кеңеште репрессия курмандыктарын аныктоого багытталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Бул үчүн саясий жана диний ынанымы үчүн социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип аталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндөгү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндөгү мыйзамдарына өзгөртүүлөр демилгеленүүдө. Аны депутаттар Жанар Акаев, Нурлан Шакиев жана Чолпон Султанбекова, Мирлан Самыйкожо, Чыңгыз Айдарбеков, Айбек Маткеримов көтөрүп чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров Улуттук банктын башкаруу кеңешинин мүчөлөрү айына 1 миллион сомдон ашык акча алгандыгын маалымдады. Анын айтымында Улуттук банктын башкаруу кеңешинин мүчөлөрү 2023 жылы алган бонустардын суммасы 84 миллион сомду түзгөн. Абакиров мындай маалымат шайлоочулардан келгендигин айтты. Ал маалымат агенттигинде жана башкы банктын өткөн жылга карата берген отчетунда дагы ушул суммалар жазылгандыгын белгиледи. 23 жылы ошо 7 адамдын жалпы бонусу 84 миллион сомдон ашыптыр да. Мындай айтканда адам башына ай сайын миллион сомдон ашык. Ушул жерде суроо жаралып атат. Эми албетте мындай айтканда жогорку кесиптеги профессионалдар жакшы айлык алыш керек. Бирок миллион сом айына бул жөнөкөй мугалимдин айлыгынан 40 эсе чоң болуп атат да. Азыр орточо мугалимдин айлыгы Кыргызстан боюнча 25 миң сом. Билим берүү министрлиги берген. Эми бир 5-10 эсе болсо да макул, бирок 40 эсе бир аз ашыкча го дейм. Анткени мурунку жылдар андай болбоптур. Бул болгону 23-жылы эле болуптур. Мурунку жылдары мындан 3 эсе, 4 эсе азыраак болуптур да. Мен чүпсаң ошону бир карап коюңуздар, Анткени көптөгөн суроо туудурулуп атат да бул жерде. Анан бул сайттарга да чыгыптыр бул жаңылыктар. Мен сизге ссылкасын да жиберип коем. Рахмат.